Саламатсыздарбы, кабарлардын кечки чыгарылышы менен тааныштырып, түзөтүүдө мен Альбина Жолоева. Кыргыз Республикасынын жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын аскери түнкү нөмөт учурунда асынып алган. Бул тууралуу Вечерний Бишкекке күч структурасынын кызматкери маалымдады. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы бул маалыматты тастыктады. Учурда маалым болгондой, ыкчам кызматынын аскери 1977 туулган. Ал Жетегүз районунун аскер комиссараты тарабынан чакырылган болчу. Асынып алган аскер Новопокровдагы номер 3 колонияда кызмат өтөп жүргөн. Кызматкердин жансыз денеси көзөмөлдөөчү мунарадан табылган. Ош шаардык мэриясы жол тыгынын азайтуу максатында базар ичиндеги автобекетти жылдыруу аракетин көрүп жатат. Бул демилге көпчүлүктүн колдоосуна татыганы менен жаңы автобекет аркылуу кээ бир багыттарга каттуу ыңгайсыздыкты жаратат. Ага кошумча мэриянын өкүлдөрү мамлекеттик деп жаткан автовокзал сатыкта турат. Бул бүгүн шаардык кеңештин кезектеги сессиясында айтылды. Бирок жергиликтүү бийлик өкүлдөрү мындай маалыматты четке кагат. Алайдан келген, Аравандан келген, же болбосо Баткенден келгендер туура ошол жака чейин барбай, эл дегенде биз Европа калабыз деп атабыз. Элдин бүгүнкү күндө менталитетте аң сезими жетти ошого. Алайдан туура достукка барып турган биздин мына борбордук базарга келебиз. Бир нерсеге таяналы. Элдин менталитети, мен элибиздин менталитети менен мындан да чоң нерсе жасоого болот деп эсептейм. Ар түрдүү кайчы пикирди жаратып жаткан автобекеттин жылдырылышы тууралуу кененирээк кечки чыгарылышыбызда токтолобуз. Баткен облусунун Лейлек районундагы 32 жаштагы Нурбай Базарбаев мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабай устачылык менен алектенет. Биринчи топтогу майып болгону үчүн айына мамлекеттен 3000 сом жөлөк пул алат. Бирок бир үй бүлөнү багыш үчүн бул каражат жетишсиз. Мындан улам кайрымдуу инсандар Нурбайга жардам колун сунушту. Теманын уландысы Баткендеги кабарчыбыз Зайырбек Өмүрзакулунун материалында. Лейлектеги Маданият айылынын тургуну Нурбай Базарбаев бала чагында ооруга чалдыгып майып болуп калат. Мүмкүнчүлүгү чектелгени болбосо ой жүгүртүүсү толук кандуу жарандардан кем эмес. Балам туулганда ушундай ооруп неме кылдык, кийинен баспай калды. Докторлорго бардык, Ошко бардык, Бишкекке бардык. Анан акыры ушу натыйжа болуп, баса албай анан шуну менен мына 32 жыл болуп кетти. Бул окубаса дагы биеси күчтүүрөөк, анан энди айткан сөзүңдү толук неме кылат да. Аялы менен интернет аркылуу таанышып, турмуш курушкан. Азыр бир кыздын ата-энеси бактылуу өмүр сүрүшүүдө. Каарманыбыз майыптыгына карабай бирдик салуу менен бирге айылдаштарынын телефондорун оңдоп тиричилигин өткөрүп келет. Башында агентте тааныштык, кийин 2 жолу учураштык. Кийин көп каршылыктар болду. Ата-энем каршы болду, туугандарым. Ошого карабай мен турмушка чыктым. Турмуш кылып жашап кете аласыңбы? Мындайга чыдаш кыйын деп, кийин мен чыдайм деп өзүм ишенип тийдим. Жакында Нурбай тууралуу тасма маалымат каражаттарында чыккандан кийин кайдыгер эмес чет өлкөдөгү мекендештерибиз жардам колун сунушту. Жакшы күндөрдө колдонуңуз. Рахмат. Биринчи интернеттен көргөнүбүздө Нурбай атай бул интернетке кызыгуусу, компьютерге кызыгуусу өзү бир компьютерим болсо, бир интернетке куллансам деген бир ойлорун пикирин айткан экен. Ошонун негизинен атай биз фондубуз аркылуу Россияда иштеп аткандар, андан кийин Европада иштеп аткандар, Америкада иштеп аткан агалар, эжелер, карындаштар, эмилер бар. Ошолордун колдоосу менен атай ноутбук алып элек катары беришке ниеттендик эле, ошону алып бердик. Эске сала кетсек, апрель айында Инсан ээлик коомдук фонду тарабынан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн компьютердик окуу уюштурулган. Анда өткөрүлгөн сынакта Нурбай телефондорду оңдоочу жабдык утуп алып, азыр ишин улантууда. Зайырбек Өмүрзакулу, Азатбек Курбанбеков, Ынтымак, Баткен. Ошто мектеп курагындагы 56 000 бала болсо, анын 3000ге жакыны гана жайкы лагерде эс алат. Шаардагы жалгыз жаштык лагери быйылда ишмердүүлүгүн жүргүзбөй турган болду. Облустук кесиптик кошунга караган жеткинчек лагери 5 агым жүргүзүп, 1000ге жакын баланы кабыл алат.
Анан биз жактуу эс алууга уюштура албадык. Биз мектеп алдындагы гана эс алуу аянтчаларын уюштурдук. Буга ушул күндө 31 мектептен бизге табыштамалар түштү. Андан сырткары дагы шаардын сыртында дагы ата-энелердин линиясы аркылуу дагы уюштурулат. Ал жактарга барышат. Коомдук уюмдар тарабынан уюштурулуп атат. Аларга жиберип атабыз. Мисалы атап айтсак, Миротворчество деген коомдук уюм аркылуу Өзгөн районунда ачылды. 3 агым менен өткөрүлүп атат. Ал арткы 7 күндөн. Билим берүү башкармалыгы уюштурган мектеп алдындагы лагердагы 1000ге жакын баланы эс алдырат. Бирок ал менен шаардагы мектеп курагындагы балдардын баарын жайкы лагерь менен камсыздоого болбойт. Сюжеттин толук версиясын кечки чыгарылышыбызда сунуштайбыз. 2015 жылдагы ажылык сапарга баруучулар ортосунда өткөрүлө турган Чучугулактын түштүк региону боюнча графиги бекитилди. Муктияттын маалымат кызматы быйылкы Чучугулак өткөрүлө турган жайларга 2 жумушчу топ түзүп, аймактарды кыдыра тургандыгын билдирди. Чучугулакты Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын муфтийинин орун басары өткөрөт. 9 июнь саат 16:00 Жалал-Абад облусу Жалал-Абад шаары Азирети Хизир мечити. 10 июнь саат 10:00 Жалал-Абад облусу Сузак району Салихин мечити. 11 июнь саат 10:00 Жалал-Абад облусу Базар-Коргон району Актайлак мечити. 11 июнь саат 14:00 Жалал-Абад облусу Ноукен району Нур Борбордук мечити. Ош шаары боюнча 12 июнь саат 10:00 Ош шаары Сулайманто мечити. Барлар болду. Ушул жана башка маалыматтар биздин сайтта да жайгаштырылат. Ал үчүн ынтымак ЧКТ сайтына чакырам. Мен сиздер менен коштошом. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.